мигранттардын көйгөйүн жакшы билем да. Менде эч ким биле албайт да. Суу бул 21-кылымдын алтыны. Суубузду ичип аткан адамдар товарыбызды өткөзбөй атат. Эң мыкты кайсы мыйзам долбоорлорун кабыл алдыңыз? Манасты уран көтөрөбүз. Манас коньягын, Манас арагын, ошолорго запрет берүүнү мен башынан бери көтөрөм. Мемге калдыңыз да, сексуалдуу деген мемге ээ болдуңуз да. Сиздер журналисттер, сиздер адамды түздөйт экенсиздер. Бишкекте квартиранын баасы Москвадан жогору. Ата-энеси айтты, бар, өзүң курсаң тогуз, өлбөсөң болду. Эмне үчүн Тазабек Икрамов парламенттен өз ыктыяры менен кетип калды? Военный адам болгум келди. Суворовский училищага бул жака Бишкекке тапшырып, өтпөй калгам. Өзүңүз 4 баланын атасысыз. Аларга кандай тарбия бересиз? Буга чейинки шайлоолор акча менен болуп жүрчү, элдерди сатып алуу. Унчукпай эле отура берсеңиз, мындай кандай спокойнее жилось бы деп айтып элебиз да. Унчукпай отура бергенде азыркы коллегаларым менен чогуу эле кетмекмин анда. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар? Мен журналист Семетай Аманбеков. Бүгүн биздин эксклюзив подкастына Жогорку Кеңештин 6 жана 7 чакырылышынын депутаты Тазабек Икрамов келди. Тазабек Икрамович, биринчиден убакытта биздин интервьюга келгениңизге чоң рахмат. Рахмат. Арыбаңыздар. Рахмат. Жакынкы убакытта эле интернетте сүрөтүңүздү көрдүм. Абдан жакшы физикалык формада тренировка кылып атасыз. Негизи акыркы убакытта эмне менен алек болуп атасыз? Жакшы суроо. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Жалпы мен эми акыркы убактарда негизинен азыр спортко көбүрөөк басым жасап, алдыдагы чемпионат бери болот. Ошого даярдык кылып, ошо менен аракет кылып атам. Негизи бекер жүргүчө, бекер иште дейт го, кичине жаштарга бир мотивация берип, өзүм ден соолугум үчүн дагы, анан дүйнөлүк чемпионатка катышуу максатында спорт менен машыгып жатканым. Формаңыз укмуш. Рахмат. Көрүп атам, физикалык формаңыз, мындай өзүңүздү мотивация берип атасыз деп ойлойм. Рахмат. Жакын арада дагы бир депутат менен маек кылдык элек, Шайлообек Атазов менен. Ал дагы бокс менен алек болуп, дагы чемпионаттарга катышып. Чемпионат, дүйнөлүк чемпионат качан болот? Каякта болот? Ветерандардын арасында. Ветерандардын арасында мына октябрдын 5-нен башталат. Вольниктер грек-рим күрөшү боюнча 2 түрүнөн. Биз Кудай буйруса 9-унан бул жактан кетебиз. Венгрияда болот, Будапештте. 10-у, 11-и, 12-си биздин ошо греко-римский борьбадан ошо жерден күрөш башталат, чемпионат бери. Ошого даярдыктар Кудай буйруса. Сиз 78 салмагында күрөшөсүз, ооба, 78-де. Буга чейин кандайдыр бир соревнованияларга катыштыңызбы? 2019 Тбилисиде болгон чемпионат мирде 3-чү орунду алып калгам. Анан 2023 Греция шаарында 2-чи болуп калдым ошо финалда. Эми буйруса бул чемпионатты алтын күтөт экенбизди. Бунусунда аракет алтынга, эми жеңиш Аллахтан, конечно, Кудайдын буйруса. Ошого бардык күч аракетибизди, даярдыктарыбызды, аракеттерибизди жасап атабыз. Тренериңиз ким? Азыр бүгүнкү күнү Өмүралы агай менен Канат Бегалиев экөө менен иштеп атам азыр. Мындай соперниктерди изилдеп карап көрдүңүзбү? Кандай болот? Сеткасы кандай болот? Жок, анысынга караган жокпуз. Эми азыр Кудай буйруса бул жакта главный даярдыкты күчөттүк. Партерден 2023-жылы именно ошо партерден кетип калганмын, ошо жерден финалда. Мына бунусунда азыр абдан даярдык көбүнчө партерде болду. Жакшы, Кудай буйруса. Сиз партерде калып, нокаут алып ооба, мен ошо именно өзүм защитага турганда көбүрөөк басым жасадык. Кудай буйруса жакшы даярдык. 23-жылы кимге отулдуңуз ошондо финалда? Шведтик балбанга. Ал өтө титулованный борец, 10 жолку чемпион мири болгон, 10 жолу. Олимпиадада 4-чү орунду алган бала. Күчтүү бала менен күрөшкөн, бирок ушундай болуп калган. Эми көрөрмандардын эң алгачкы суроосу,
эмне үчүн Тазабек Икрамов парламенттен өз ыктыяры менен кетип калды? Жакшы иштеп аткан, сонун демилгелер болуп аткан, анан эмне үчүн ушундай болуп калды деген суроолорду берип жатат. Эми туура айтасыз. Бул маселе боюнча абдан көп суроолор болду. Элдердин кайрылуулары болду. Эми ошол маалда ар бир иште болосуз го, жанагындай мындай пикир келишпестик болуп калат. Ар бир ситуацияны мындай өтө эле мындай терс жагына буруп үрбөй тургандай болуп, иштеп аткан адамдарга мешать этпей турган маал болуп калат экен да. Анан ошол маалда кетишке туура келет экен да. Дагы бир мындай суроо жазып атышат. УКМКга суракка чакырды, эмне себептен чакырды, анан ошол иш бүттүбү деп. Мындай беспокойство болуп атышат да көбү. Андай дагы суроолор болгон. Чындыгында чакырды, ал жерде эми как беседа катары сүйлөшүү болду. Бирок ал жерде бир иш козголуп, же болбосо бир иш жабылып кете турган деле маселе болгон жок. Анан ар кандай мындай сунуштар болду, анан сураныштар болду дегендей, ошол маселе. Эми бардыгын эле бир эле мен эмес, буга чейинки бардыгын эле чакырып атканга ошондой маселе. Бирок парламент өзүнүн мөөнөтүнө жетпей өзү эле таркап кетти. Мына кечээ күнү, мурда күнү ошондой чечим кабыл алышты. Ошого ой пикириңиз кандай? Туура эле таркаштыбы, же калыш керек болчубу? Эми негизи мен бывший коллегаларым деп коем, коллега болдук, алар менен чогуу иштедик. Ар бир адамдын өзүнүн чечими бар. Ар бир адамдын өзүнүн чечимин мындай кандай десем, кабыл алыш керек, туура көрүш керек. Негизи кийинки шайлоо, президенттик шайлоо менен туура келип калат. Ошондуктан бир эле учурда эки шайлоону өткөзүш бир аз оорураак болуп калат деген тыянак чыгарышыптыр. Мен эми не демек элем, ар ким өзүнүн чечимине өзү жооп беришет. Ошондуктан туура чечтиби, туура эмес чечтиби, буну эми эл журт же болбосо убакыт саат өзү көрсөтөт деп ойлойм да. Анан сиз менен кошо дагы бир нече депутаттар ошо парламенттен кетти. Өмүрбек Бакиров, сиз, Атазов деген эми ошо мындай жакшы демилгени көтөргөн, курчулор суроолорду берген депутаттар кеткенден кийин парламент кандайдыр бир мындай нотариальный конторага айланып калды деген сын пикирлерди жазып атат соц тармактарда. Ошол сиздин оюңуз кандай? Мен эми өзүм үчүн жооп бере албайм сөзсүз турда, конечно. Эми эл кандай баласа, элдин ошондой эле болот го дейм. Негизи ар кимиси ар кандай бир учурда жумушун таштоого туура келди. Бирок ар бир чечим өз убагында бир мындай туура эле чечим болуш керек деп ойлойм да, негизичи. Негизи мен деле эми убагында карап көрүп, пикирлешип, кеңешип дегенде анан таштоого туура келген. Негизи ошол мал негизи мындай туура эле болсо керек эле деп ойлойм да. Эми ошол малдагы эми кеткенибиздин себеби мына эл, сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, ушундай жакшы сунуштарды, жакшы мыйзамдарды, ушундай элдин көйгөйлөрүн көтөрүп аткан депутаттарды дагы мындай кеткенден кийин мындай эл кичине баасым берет экен да. Бир жагынанчы ошо. Ооба, сиз парламентте отурганда көп эле сынга ээ болдуңуз. Анан кеткенден кийин мен ушундай депутаттар жок болду, жалаң эле жанагындай мен айтып кеткен нотариальный контора болду деген ойлорун жазып атат. Мен эмне үчүн сурап атканым, менин оюмча эми албетте парламентте ушундай күчтүү инсандар керек. Анткени мен айтып атпаймынбы, бийликтин чечимдерин жөн эле мындай нотариально заверять этип коюп атпайбы азыр. Эми сиз да туура айтасыз, кээ бирде бийликтин чечимдерине бут тоспош керек. Бирок көп учурда ар бир депутат өзүнүн округдагынын көйгөйлөрүн көтөрүп, элдин үнүн жеткирип, анан мыйзамдар жазып атканда ошо мыйзамдарга ошол көйгөйлөрүн
ичине салат да, туурабы? Ооба. Анан бийликке эң биринчи жардамчылар ушу депутаттар да. Анткени Эң туура. эми эки киши президент менен урматтуу генерал баарын тере албайт да, туурабы? Ар бир шаарда, ар бир айылдан өзүнүн көйгөйлөрү бар. Ошо депутаттар чоң жардам бермек. Мен ойлойм, келе жаткан парламентке ушундай күчтүү инсандар керек деп. Ошол боюнча суроо, жакынкы шайлоого катышасызбы? Сөзсүз түрдө жакшы суроону бердиңиз да. Негизи эки адам эми иштеп атат, жакшы иштеп атат. Бирок эки адам да эми өздөрү эле ушундай иштей берсе, аларда деле баардыгына жетишүү кыйын болот. Жетиш мүмкүн эмес да. Ошондуктан ар бир жерде элдин тандоосунан өтүп келген кайсы округтан келсе, ошо депутаттар сөзсүз түрдө мамлекеттин өнүгүүсүнө, анан эртең ушу элибиздин ар бир мыйзам чыгып атканда, мыйзамды талкуулап, биздин элибизге кандай пайда берет, же болбосо ошо элибиздин жашоо шартын оңдоосуна кандай мыйзам, же болбосо элибизден мындай кыйнап кое турган мыйзамбы деген ушундай бир талкууга катышып, ошону эл менен аралашкан депутаттар мындай өздөрүнүн сунушун берип, өзгөртүүлөрүн өзгөртөт да. Анан ошо эле азыркы бийликке элдин үнүн жеткизип туруш керек да, сөзсүз түрдө. Бул депутаттык деген бул Кудайдын астында дагы, элдин астында дагы өтө чоң жоопкерчилик да. Бул жоопкерчиликти сезе билген гана адам элдин көйгөйүн бийликке жеткизип, үнүн жеткизип, ар бир болуп аткан көйгөйлөрдү ушундай бир ошол жака жан дилин берип мындай иштеген депутаттар болуш керек да. Бул ошондуктан өзүңүз жакшы айтып кеттиңиз, азыркы иштеп аткан биздин бийлик башындагыларга дагы бул эгер туура түшүнгөн болсо, абдан чоң бир мындай жардам, чоң көмөк көрсөткөн болот да. Анан бул келе аткан шайлоого сөзсүз түрдө катышам, Кудай буйруса. Сузак жактанбы? Сузак округунан сөзсүз түрдө катышам. Эң биринчи азыркы маалда ушу дүйнө чемпионатына катышып келгенден кийин, айттым го 10-нан 12-сине чейин бизде чемпионат мир өтөт. Ошону өткөзүп келип, андан кийин шайлоого аттанабыз. Кудайым колдоп, элди колдогон болсо, кайра эле келип, ушу элибизге, жерибиз үчүн кызмат кылайын деген жакшы ниеттерим бар. Көбүнчө депутаттарды мисалы үчүн мен такыр көрбөйм. Же сүйлөбөйт, же мыйзамдын демилгесин көтөрбөйт. Анан келип эле өзүлөрү ушундай немеге депутат болуп калат да. Анан эми канча парламентти сындабасак, бул күзгү да. Өзүбүз шайладык. Өз колу менен шайладык. Анан келгенде эле ушул депутаттарды кантип шайладык, ушулар кээ бирлер унчукпайт, кээ бирлердин бир какой-то бир келеси болуп демилгелерин көтөрөт деп эле сындай беребиз. Бирок ушул суроо пайда болуп атат да, эмне үчүн биз ушундай депутаттарды кээ бирде шайлап коебуз, кээ бирде акчага кызыгып кетебиз, кээ бирде биздин округтан эле биздин эле кулум келсин деп эле кандайдыр бир регионалдык бир принцип менен мындай иштеген, сабаттуу, акылдуу кишилер келбей ушундай кээ бирде ушундай депутаттар шайлап кетет. Эми ушул көйгөйдү кантип чечсе болот деп ойлойсуз? Бул көйгөй эми буга чейинки өзүңүздөр билесиздер, буга чейинки шайлоолор акча менен болуп жүрчү, элдерди сатып алуу. Бүгүнкү күнү мен ойлойм, мына 21ден баштап элдерде мындай аң сезим, же болбосо бир элдерде бир мындай келечекти кароо, адамдарды тандоо, депутаттарды бир топко өзгөрүлгөн да. Мына азыркы келе аткан шайлоодо дагы эл калыс болот, сөзсүз түрдө. Эл өздөрү эл үчүн кызмат кылган, эл үчүн иштей турган депутаттарды шайлайт деген чоң үмүттөмүн. Себеби элдердин көз карашы, элдердин ушундай депутаттарды тандоодогу көз карашы башкача деп ойлойм да. Өзгөрүлдү деп ойлойм да. Жакшы болот эле. Жакшы болот эле, өзгөрүлдү деп ойлойм. Эми
мурдагыдай акчага сатып алам же келем дегендерге бир аз кыйын эле болушу мүмкүн. Бирок эми ким билет, эми мына шайлоо болсо дагы көрөбүз, Кудай буйруса алдыдагы. Сиз депутат болгондо көп мындай курч суроолорду берип, кээ бирде тайманбас позицияга ээ болуп турдуңуз. Ошол кандайдыр бир сизге мындай тоскоолдук болгон жокпу деп ойлойсуз? Может быть, унчукпай эле отура берсеңиз, мындай кандай эле спокойнее жилось бы деп койчу элебиз да. Мунчукпай отура бергенде азыркы коллегаларым менен чогуу эле кетмекмин анда. Ооба. Анан ошол тарбияңыз боюнча сөз кылсак, сиз 74-жылы Сузакта мугалим Кызыл Сеңир айылында мугалимдер үй бүлөсүндө төрөлгөнсүз. Ошо ата-энеңиз жөнүндө айтып берсеңиз, ата-энеңиз ким болгон, кандай тарбия берген сизге? Мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлүш бул чоң эме да. Чоң сыймык мен үчүн. Атам дагы, апам дагы мугалим болгон. Атам кыргыз адабият, кыргыз тилинен мугалим болгон. Өзүнүн бир топ өзүнүн ырлары, жазган китепчеси бар, чакан болсо дагы. Көп жыл директор болгон. Апам башталгыч класстардын мугалими болгон. Мен 2015 депутаттыкка койгондо Икрам Ыстамкулов агайдын баласы экен деп мен атамдын мындайча айтканда авторитети менен атамын ошол маалда элге кылган кызматы менен атамдын мындайча айтканда ушундай өзүнө топтогон урматы менен эл мени шайлады да. Жакшы адамдын баласы, жакшы адамдан жакшы баласы дагы жакшы болуш керек деген тарбия алган деп туруп эл шайлап берген да. Ошо кандай тарбия берди? Кандай принциптерди сизге үйрөттү? Атам ар дайым ушундай бир эч качан бир жалган сүйлөбөштүктү. Ар дайым чындык тарапта болуш үчүн. Эч качан башың көккө жетсе дагы жерден бутуң үзүлбөсүн деген ушундай. Атам абдан бир ушундай бир макал лакаптарды кошуп, ушундай бир адам чучугуна жете турган сөздөрдү сүйлөгөн ушундай адам болгон да, күчтүү адам болгон. Ошондуктан ар бир сөзү эми кичинекейимде ушундай бир тарбия айтып коерчу, анан мен ойлочумун да, баягы бир кулагыма кирип бул кулагыма чыгып кетти деп. Кичинекей болчу. Кичинекей болчук да, бирок ошонун баардыгы калып кетет экен да, көрсө. Бул жактан кирип, бул жактан чыгып кетиши мүмкүн экен ошол маалда. А бирок адамдын мээсинде ошол жерде бул нерсе сакталып калат экен. Качандыр бир убакыт өткөндө сөзсүз түрдө бул нерсе баягы эсиңе келип, эсиңе түшүп, атаңдын айтканын, апаңдын айтканын ушундай бир бул нерсе калып кетет экен да. Ошондуктан балаң укпай айта берсең, бул нерсе сөзсүз түрдө ага ал губка катары сиңип калып кете берет экен да. Ошондуктан ар бир келечектеги баарыбыз мына бүгүнкү күнү ата-энебиз дагы ата-энелүү боло тургандар бар. Ата-энелер балдары, жаш балдары бар. Ошолорго жакшы сөз сүйлөй бериш керек. Ар дайым чындык тарапта, ар дайым ушундай бир калыс тарапта, эч качан жалган сүйлөбөгөнгө, улууну урматтап, кичини ызаттоого, ушу маселелерди сөзсүз түрдө айтып кетиш керек. Анан ошол эле учурда мен Раматыл Тайнем дагы ушунчалык бир кичинекейимде керек болсо нанды кандай туура кармап жегенди айтып турчу да. Ушунун баардыгы калып кетет экен да. Ошондуктан ар бир балага азыр бүгүнкү күнү телефонду берип кой, өзүң менен өзүң бол дегенден алыс болушубуз керек экен. Сөзсүз түрдө тарбия, насаат сөздөрдү айтып туруш керек да. Ошондо ар бир балада памсарат деп коет го, мындай эмеси калат да, мындай. Бул нерсе сөзсүз керек. Ошондуктан ошондой тарбияны алып өткөнмүн. Апам да абдан кайраттуу аял эле. Бир жер ооруп турса дагы эч бир мындай оорудум дебеген. Ар дайым мага күч кубат берген.
күчтүү, чынын айтам, эми атам менен апам абдан күчтүү адамдар болгон. ӨКТнын көзү өтүп кетти. Тилекке каршы атам дагы апам дагы мен депутат болгонумду көрбөй калышты. А ошондо эле кыялыңыз бар беле ушул политикага барам, депутат болом же атка минер болом деп? Мен ушу Россияда иштедим, мигрант болуп 10 жыл Россияда иштедим, жүрүп, негедир ошол маалдарда жанагы элдердин ушунчалык бир мындай үнү жетпей атканын көрүп, анан биз миграцияда иштеп жүрүп, мигранттардын бийликке болгон, өкмөткө болгон сөздөрү жетпегенин көрүп, мен негедир ушу политикага баргым келди да. Ниет кылдым, бирок ушу барып элге кызмат кылсам, бир мындай жакшы иштерди кылып, тарыхта бир мындай эл үчүн бир жакшы бир кызматты кылсам деген жакшы ниеттерим бар эле. Ниет кылдым, бир ошонун арасында 10-15 жылдын ичинде бул нерсе аткарылды да. Бала кезде кандай кыялдарыңыз бар эле? Ким болом деп ойлодуңуз? Бала кезимде эң биринчиден бизде баягы мектепте окуп жүргөндө баардыгыбыз мындай союзда окуп калдык да. Ооба. Космонавт болом деген мындай чоң үмүттө өзүбүздү ушундай алмалды эми эң популярный идеология ошондой болчу да. Ошо менен жүрүп калдык. Кийин уже чоңоюп 8-класска барганда негедир военный адам болгум келди. Тилекке каршы, бирок ошондо Суворовский училищага келип, бул жака Бишкекке тапшырып, өтпөй калгам. Эмнеге? Эми жанагы бизде айтып коет го, жанагы буттан комиссиядан жанагы май тапан деп коет го. Ошонордо алмалда эми күчтүү болчу да, ар бир нерсечи. Ошо өтпөй калгам. Болбосо военный болмок. Армияга барган жоксуз бирок, Биз окуп бүткөндө армиянын баардыгы таркап кетпеди эле. Андан кийин окууну бүтөр менен эле мен Бишкек шаарына физкультурный институтка келип, бул жерге тапшырып калып, ал жерде бүткөндөн кийин бул жерде окууну бүткөндөн кийин анан тоже армияда ал учурда мындай өтө эле жакшы болбоду, бирок военный эмелерден подготовкалардан өтүп, сборлордон өтүп, баардыгын эми армияга тиешелүү нерселердин баардыгын эле жакшы билем го деп ойлойм да. Себеби биз мектепте эле оружияны чачып, кайра топтоп, НВП деби? баардыгын аткарчук. Анан бул жакта дагы ошентип альтернативный служба менен бүтүрдүк да. Эмне үчүн физкультурный тандадыңыз? Бала кезден бери спортко кызыкчу. Мен кичинекейимден баштап эле спортко абдан шыгым бар эле. Спорттун бардык түрүнөн. Ошондуктан спортко катышып, спорт менен чоңойдум да, мындайча айтканда. Бирок ата-энем дагы ушул нерсеге абдан мындай эч кандай бир тоскоолдук кылган эмес. Кичинекейимден ушу футболдон баштап, ошол маалда кайсы Брусли чыкса, ушудан баштап баардыгын катышып көрдүм, баардыгына. Андан кийин ушу кичине 5-6 класстан баштап күрөшкө катышып, ошо менен бүгүнкү күнгө чейин спорт менен, ошо күрөш менен дегендей. Эмеңиз барбы, степениңиз барбы? Международный мастер спорта. Международный мастер спорта, греко-римский күрөш боюнча. Эң жогорку деңгээл турбайбы анда? Заслуженный бар. Аз чемпион мира болуп калсак, Кудай буйруп насип этсе, заслуженныйды бериш керек. Иншалла. Иншалла, Кудай буйруса. Анан университетти бүткөндөн кийин тренер болуп, мугалим болуп мугалим болуп күрөш боюнча бул жерде бүтүп, андан кийин Жалал Абад азыркы Манас шаарында
физкультура институтунун филиалы ачылган. Ошол жерге кирип мугалим болуп иштедим 2 жыл. Ошол эле өзүм күрөш боюнча ошондо биринчи бүтүрүүчүлөрүн окутуп калдым. Мына бүгүнкү күнгө чейин агай деп эме кылып турушат, жакшы сыйлап, урматтап 2 жыл иштедим. Андан кийин эми баягы жашоо шартка, элдердин ошол малдагы турмуш шартка байланыштуу эл катары Россияга кеттик, мигрант болуп иштеп, ошол жакта жүрүп калдым. Мугалим болгондун сиздин тиги ученикиңиздерден бирөө чыктыбы? Чемпион миралар болуп, же бирөөлөр болуп? Мен эми 2 жыл эле иштеп калдым выпускниктерден, бирок бүгүнкү күнү жакшы жумуштарда иштеген, ар бир окуучум бүгүнкү күнү жашоосуна жок дегенде өзү үчүн дагы мындай бекем тың студенттерим бар, жакшы. Эми баягы тилекке каршы дүйнөнүн чемпиону же болбосо башкага жете алган жок, бирок жашоосунда жакшы ийгиликтерге жеткен окуучулар бар. Ошо студент кезде, бала кезде эми спортчулардын көбү мындай тентек болот, мушташат деген эме бар. Ошондой эмелер, учурлар болду беле? Сөзсүз түрдө. Андай учурлар абдан көп эле болду. Эми биз ошондой учурга Убакыт ошондой болчу. Ошондой убакытка бир туш келип калдык окшойт. 90-жылдар болду. 90-жылдары. Биз ошондой бир учурларга туш келип калдык. Эми чынын айтканда Кудайым сактаган экен көп нерседен. Ал маалда эми антип баш көтөрүп, же болбосо андай досторуңду тыштап, же болбосо баш көтөрүп, же болбосо андай жерден качып кеткен учурлар болсо, сен анда бүгүнкү күнү же болбосо ошол маалда сен мындай эркек катары же болбосо бала катары, адам катары мындай эмең калмак эмес да. Ошондуктан ал маалдын учуру өзү учуру болду, жаштык болду, баштан көп нерсе өттү дегенде. Жаштыктын эң кызыктуу учурун айтып бериңизчи. Эми жаштыктан эсте кала турган учурлар көп эле. Эми мектепте деле, мисалы, мектепте окуп жүргөндө деле канча мындай кошуна айылдарга барасың. Ошол жерде топторду көтөрүп алып, футбол деле ойноп атканбыз, волейбол деле ойноп атабыз. Анда телефон жок. Телефон жок. Ошол эле учур мына студент болуп окуп жүргөндө Бишкекти жөө эле кыдырып койчук. Жөө эле кыдырып ал жака барасың. Өзүңүз айткандай эч кандай телефон жок. Бирок өзүңө тийиштүү адамдарды негедир тез эле таап алып чыкты. Ошондой болчу. Бүгүнкү күнү телефон болсо деле өчүп калса эле таппай каласың. Өчүп калса эле каякта экен деп уже таппай каласың да. Ал ар бир учурдун өзүнүн ушундай бир жакшы жактары бар экен деп калдым да. Бирок ошол маалдарда мындай активный, ошол маалда негедир ушундай бир керектүү адамды ушу телеграфка барып, аяктан Жалал Абадтагы адам менен да телефон менен сүйлөшүп алат элең. Заказ берип. Заказ берип. Ушундай бир жакшы учурлар өттү, кызыктуу убакыт болду. Канча деген жакшы күндөр өттү. Мына бүгүнкү күнгө чейин азыр ошо студент маалдагы достор, ошондагы же болбосо классташтар менен ошондой бир эмелерди катыш барбы да? Катыш бар, анан ошо отуруп калганда жанагы эски эме болгон приключения деп коебу, мындай окуяларды. Ошо приключенияны айтып бербейсизби? Бир эң кызык окуяларын. Ошоларда эме кылып калат элек. Кайсыны эстеп каласыз? Эми группалаш балдар менен баарыбыз топтолуп алып, анда мына площадьта елка тигет эле. Ошол жерге атайын барып, музыкасына, ошо дискотекасына катышып, суукта. Анда дагы жанагы жылуу кийимдерин кийбейсиң да. Ушундай өзүңчө бир жеңил кийинип алып,
Анан ошол жерде дискотека бүткөндөн кийин ушундай бир үшүп кайткандарыбыз күндөр бар да, эми көп, эми чынын айтсам эми жөө келесиң, ал жерде уже троллейбустар эмелер токтоп калган баардыгы. Канча деген ушинтип убакыт өттү да, эми бирок эми көп, эми кызыктуу, эми азыр кайсы бирин эстешти эле, бир аз азыр мындай сразу эме болуп калганга эсте албай калдым да. Миграцияга барганда эмне менен алек болдуңуз аякта? Кайсы жумушта иштедиңиз? Эң биринчи барганда биз основной кыргыздар строительный материалдарды сатчук. Ошо эле цемент, родбанд деген ар кандай ушу строй материалы үйгө керектелүүчү. Москвадамы? Москвада. Ошонун баардыгы менен иштеп жүрдүк. Жүктөрдү өзүбүз көтөрүп, бир топ деген өзүбүздүн айылдаштарды, жердештерди баардыгын Москвага алып барып, иш менен камсыз кылып, колдон келген баардык жардамдарды берип, ошол эле учурда Москвада иштеп жүрүп, элдик чындык коом деген коом түзүп, балдарды юридикалык жактан документтерин жасап берип, ошол эле учурда норуздарды өткөзүп, айрамдарда кыргыздардын баарын башын бириктирип, футбол, волейбол деген ушундай оюндарды түзүп берип, бир топ азыркыдай эле жанагы ырчыларды чакырып, концерттер ушундай айрамдарды өткөзүп берчүк. Көбүнчө юридикалык жактан көп жардам берип жүрдүк. Анан ошол жерде эле биздин Кыргызстандан барып алданып калган кыргыздарыбызга башка улуттар алып барып жумуштарына иштетип акчасын бербей койгондордун ошолардын баардыгы менен иштешип, элдик чындык коом деген коом менен элибизге, биздин жарандарыбызга бир топ жардамдарыбызды бердик. Аны баардыгы көбү билет. Ошол эле маалда жанагы ал жактан кырсык болуп, каза болуп калган груз двести деп коет. Ошолордун баардыгын сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүп, ошол маалда турдук. Эң биринчи мен парламентке келгенде ушу груз двести боюнча маселени көтөрүп чыкканмын. Ошол маалда эң биринчи 50 000 сом каза болгон балага мамлекет тараптан 50 000 сом төлөй турган мыйзамды мен демилгелеп, мен киргизип чыгарып бергенмин. Мен эң биринчи койгон маселем ошолардын сөөгүн Кыргызстанга учкан самолеттор бекер алып келүү маселесин көтөргөм да. Бирок негедир өкмөт тараптан ушул маселени чечиш кыйын болуп атат. Буну кыйын экен, биз өкмөттөн ушундай акчалай эле жардам берели деп ошону чечти. Анан жок деген ошо болсо да макул деп, бүгүнкү күнү бир 100 000ге көтөрүлүп калды ушул маселе. Ошо мигранттардын эң бир көйгөйүн депутат болуп келгенде эле ушул жактан көтөрдүм. Миграция комитетине көптөгөн сунуштарды бердик. Ичинен көрүп калгансыздар. Мен эми өзүм как мигрант катары, өзүм ал жакта жүк көтөрүп, өзүм иштеп калган катары, мен мигранттардын көйгөйүн жакшы билем да. Менде эч ким биле албайт да. Эми көп каттап жүрдүм мигранттарга барып, мигранттарды мындай кылабыз депчи. Эми алар жон териси менен сезбеген депутаттар болду. Мен айтат элем, 10 жыл өзүм мигрант болуп, өзүм жүк көтөрүп, өзүм балдарды иштетип, өзүм ошол жердеги мигранттарга документ жасап жүргөн катары мен жакшы билем да мигранттардын жашоо турмушун. Жана акчалай алдап кетти деген бул эң мындай часто болгон учурлар. Канча суммага алдап кетип атты? Канча сумманы сиз кайра жардам берип алганга жеттиңиз? Азыр эми точно эсимде жок, бирок жанагы 6 ай, 1 жыл иштетип, же болбосо 3 ай иштетип, ушундай акчасын бербей койгон башка улуттагы адамдар, же болбосо кыргыздардын ошол жердеги иштетип, 2 ай, 3 ай иштетип, анан кетирбей дагы паспортторун алып алган учурлар болгон. Мына ушуларга биз ошол жерден посольстводон дагы адамдарды алып,
тиешелүү органдын адамдарын барып алып паспортторун алып жардам берип анча мынча да өзүбүз эле кыргыз диаспорасы катары барып ошолар менен мындайча айтканда чечишип салгылашып разборкага кирип көп ушундай маселелер чечип бердик. Мына бүгүнкү күнү деле айтат элем, көп эле ошол жердеги ата энеси же болбосо ошол жакта жардам берген балдар келип ыраазычылыгын айтып турат да, мындай жолугуп калсаң, ой мага ушундай бир Москвада жүргөндө ушундай жардам бердиңиз элеңиз, же болбосо ушундай бир эме кылдыңыз эле деген адамдар көп эле. Айтып атпайсызбы, жоон тери менен сездим деп, мигранттардын жашоосун деп. Эми миграция дегендей, ал жактан көп кор көрүп атабыз. Өзгөчө азыр жактын мыйзамдары күчөтүлүп, кор болуп атат. Эң чоң мигранттардын көйгөйү эмнеде? Батир маселесинде мына ошол жерде каттоодо туруу маселеси. Мына эң бир маселе ушул да. Башында деле ушул болгон, азыр деле ушул да. Эгер документтери туура, эч кандай бир алданбаган, же болбосо ошол жерде туура пропискага коюлуп, жана убактылуу пропискага коюш керек болот да. Эң көйгөй ошо да. Эми жанагы мурда кыйыныраак болчу. Эми азыр биздин кыргыздарыбыз, кыргыз жарандарыбыз Москвада деле, Россияда деле көбүндө үй алып калышты, үйлүү болуп калды. Кыргыздарга бир мындай жардамы жакшы да. Мурда жалаң үй алмактуу каяк деле башында. 20-30 киши бир патерге кирип. Ошондо адамдардын жанагы эми орустарга квартиранын ээси ушуларга түшүндүрүп, айтып, пропискага убактылуу туруу, мындай жанагындай кагаз алуу абдан кыйын болчу да. Эми азыркы бүгүнкү күнкү эме бул чоң мамлекеттик деңгээлде бир аз саясат болуп аткандай, эң негизгиси бүгүнкү күнү биздин миллиондогон мигранттарыбыз, биздин жердештерибиз Россияда сөзсүз түрдө буну мамлекеттик деңгээлде чечиш керек да маселеничи. Мына бүгүнкү күнү жанагы канча деген биздин жарандарыбыз кирип чыгуу маселеси, ошол эле документ да. Ошондон келип, мына жанагы Казакстанга келип, жок дегенде Россиядан чыгып, Казакстанга келип, Казакстандан чыгып кетүү маселеси болуп атат да. Мына ошол жерде мен деле жаман дебейм, ошо баягы эми казак, кыргыз бир туугандайбыз, бирок жаман улут жок, жаман адамдар бар дейт го. Ошол жерде Казакстандын границасына келип чыкканда, бүгүнкү күнү болуп аткан окуялардан да, ошол жердеги ар бир кыргыз жаранынан, же болбосо биздин кыргызстандыктардан ошо кирип чыкканына 3000 рубльдан алып, жөн гана ушу акча топтомой ушундай кылып, же болбосо мындай биздин жаш кыздарыбыз, же болбосо келиндер ушундай өтүп калса, аларды алып кирип, ушундай бир наркотик салып албадыңбы деп, ушундай бир текшерүүнү баардыгын чечиндирип алып, ушундай чейин мындай издеваться этип, мындай текшерип аткан малы бар да. Ошону бүгүнкү күнү биз тараптан ошону чече албайт, эч бир мындай көңүл буруп келбейт да. Мындайча айтканда, ушунчалык бир жүрөгүң угуп алып, менин жүрөгүм ооруду да. Ушунчалык бир акмак адамдар дагы бар экен депчи. Бул казак тараптан. Ушундай бир анан эле ошо баягы Россияда кайсы жер эле азыр унутуп атам атын. Жанагы регистрация болуп атпайбы, ошол жерге келип, ошо Казакстанга жакын жерде. Канча деген очередке туруп элдерибиз. Өткөндө бирөөсүнүн ошол жерде тыгындан жүрөгү кармап калды. Канчасы көчөдө, канчасы ушу
регистрация кыла албай, маселе өтө курчта бүгүнкү күнгө чейин. Эми алар жыргагандан бүгүнкү күнү Россияда талаалап жүргөн жок да, ушу балдарын багайын, ата энеми багайын дегендер да баардыгы эле. А бирок мамлекет тараптан биз ушу регистрацияны кирип чыгуу маселесин, льготаны беришибиз керек да. Ушу кантип чечиш керек ошону? мамлекеттик деңгээлде сүйлөшүш керек буну. Өкмөттүн деңгээлинде. Өкмөттүн деңгээлинде. Өкмөттүн деңгээлинде сүйлөшүш керек. Ошол эле биздин посолдор жүрөт. Ошол эле премьер-министрлер турат. Эмнеге? Чеч ушул маселени. Элдин чечиш керек, эмне кылыш керек? Регистрацияны мындай жеңилдетиш керек. Жеңилдетиш керек. Самарага кайсы деп атат өткөндө. Мен унутуп атам. Ошол жерге барып баардыгы бүгүнкү күнү тыгын болуп, ал өзбеги деле, тажиги деле ошол жерге барып, аны алар деле 1-2 саат иштеп туруп, кайра жаап коет атпайбы? Эмне деген убакыт өтүп атат. Бизде бир транспорт маселесин чечип берсе болмок. Мен буга чейин көп ушу маселени айткам. Поезд жолду. Ошону ишке салышыбыз керек депчи. Азыр жок да поезд, Канча деген биздин жарандар ушу машина менен каттап, согушта болбогондой кырылып кетти. Биздин мигранттар ушул жака айдап, канчасы уктап кетет. Жолдо жол, алыс жолдо. Ошентип аварияга учурап көз жумган биздин жарандарыбызды андан да көп да. Ушуларды көрүп, эң бир маселе ушуларды чечиш керек бүгүнкү күнүчө. Россия Федерациясы менен өкмөттүк деңгээлде чечип, эми биз өзүбүз жумуш орду менен камсыз кылып бере албагандан кийин, ошол жакта иштеп аткандан кийин, биз таможенный союзга киргенден кийин бул маселени сөз чечишибиз керек да. Ошол эле биздин ишкерлер же болбосо бул жактан кошуна Казакстандан өтүп атканда, же болбосо Россияга кирип атканда деле өзүнүн товарын киргизиш ушунчалык бир мындай чоң көйгөйлөрдү жаратып атат да. Ошондуктан бүгүнкү күнү өкмөттүк деңгээлде эң бир алдыга ушул пландарды ушуну коюшубуз керек да. Болбосо ЕАЭСке киргенбиз, аякта жазылып турат. Товарлар чек границасыз өтүш керек деп. Эч кандай андай жок. Мына эми ишкерлер айтып атпайбы? Казакстандан өтүш эле өзү бир азыр сен жүгүң эгерде нормальный болсо деле 5000-ден 6000 долларга чейин сен бербесең, сенин товарың өтпөйт ал жактан. Уят. Бул деген эмне деген нерсе? Bunday учурлар көп да. Же болбосо бир болбогон эле бир нерсе менен кармайт дагы, ошол эле ишкерлердин канча товарларын конфискация кылып алып коюп атат. Ошондуктан эми иштей турган ошо көйгөйлөр бар. Эми бизде депутаттар айтат да, эл деген депутаттар айтат. Ушундай көйгөйлөр. Сиз өкүлдүсүз. Ошону биз өкмөткө айтабыз. Буну жаман кабыл албаш керек дагы. Значит, ушул жерде маселе бар. Ушул маселени чечиш керек деген менен кетиш керек да. Өзүңүз айткандай, биз жөн гана жардам беребиз да. Иштеп кетишке жардам беребиз дегендей маселе да. Бүгүн сизди мисалы үчүн өкмөт башчы кылып койсо, же миграция боюнча жоопкерчил адам кылып койсо, эмнеден баштамаксыз? Эгерде ошондой болуп кала турган болсо, мен эң биринчиден бүгүнкү күнү айыл чарба маселесинен миграция сөз. Мен айттым го, бул нерсе турган нерсе, буну чечүү маселеси. Андан сырткары мен айыл чарба маселесин көңүл бурмакмын да. Бүгүнкү күнү бизде эмне жок? Бардыгы бар. Бирок иштеткен эчтеке жок да. Мөмө жемиштерибиз тим эле бардыгы төгүлүп жатат, аны сатып алган эч ким жок да. Ишкерлерге биз ушундай бир шарт түзүшүбүз керек. Ошо алмаларыбызды, өрүктөрүбүздү бардыгын ошо элдерден акчалай сатып алып, ошо жерден как кылабы, компот кылабы, переработка. Бардыгын кайра иштетип чыгаруу маселесин эң биринчи орунга коюш керек. Элдерибизде бүгүнкү күнү бизде мал чарба менен мына ушу тиричиликтин бардыгы. Ошону мал чарбаны түрлөй башка жака саттырбай, ушу мурда Союз малында бар эле баягы мясо комбинат депчи. Ошоларды
керек болсо ишкерлерге жакшы акча берип түздүрүш керек, же болбосо мамлекет өзү колуна алыш керек дагы. Элдерден сатып алып, ошол жерден баардыгын упаковка кылып туруп, элдерибизге эт дагы арзанчылык болмок. Ошону импорт кылалы, пожалуйста. Элдерге шарт түзүп берет элек, элдерден сатып алат элек. Мына бүгүнкү күнү биздин дыйкандарыбыз күрүчүн убагы келгенде эле күрүч бышканда күрүчүн сата албай калып атат. Биз мына попробуй башка жерден сатып алганга, же болбосо Россия, же болбосо Кытай кошуна, мына Казакстанга ошону эле мамлекет бир жакшы баардыгын килограммдап, соонун бир пакеттерге салып туруп, импорт кылып ошол жака чыгарып сата турган болсок, эмне деген акча? А биздин дыйкандарыбыздан сатып алып, аларды дагы күйгүзбөй, ооба, килограмм 50 сом кылбай 100 сомдон кылып да, эми пример айтып атам. Сыртка чыгарсаң, аны чоң акчага сатсаң болот. Ошондо элдерибизди иш менен камсыз кылыш. плюс мамлекеттик кепилдик. Точно мамлекеттик кепилдик. Мисалы үчүн сахарный свекланы тиксең, мамлекет сатып алат деген кепилдиги бар. Ооба, биздин мына Кара Балтадагы канча кызылчаларды эктиртип, ошол эле өзүбүздүн сахардан баштап баардык маселени чыгарсак болот. Спиртке чейин, Ооба. баардыгын сатып алып эле отурбайчы. Канча деген, мисалы, Союз малында эле иш болуп жүргөн да, эмне үчүн бүгүнкү күнү биз Кытайдан, же болбосо башка жактан ошол эле тооктун этинен ушуларды сатып алышыбыз керек. Эмне үчүн биз элдерге птица фабрика курганга шарт түзүп бербейбиз? Же болбосо ошону мамлекет, өкмөттүк деңгээлде ошону түзбөйбүз? Эл иш менен камсыз болмок, кымбатчылыктан алыстамак. Ошол эң туура сөз. Өзүбүздөн ошо элге анын жумурткасы, анын эти, мына элге пайдасы дагы бар, өзүбүздүн кымбатчылыкты дагы баардыгын эме кылчу. Илгери бизде кадимкидей эле будай экчү, кадимкидей эле баардыгын кылчу. Эмне кыла албай атабыз бүгүнкү күнү? Бүгүнкү күнү келебиз, жайында суу жок. Бар суубуз өзүбүздө жок да. Ооба. Ирригация маселесин чечишибиз керек. Ошону эң биринчи орунга коюп туруп, ирригацияны чечип, керек болсо биздин адырларыбызга чейин сууну жеткизели. Бизден ашса ала берсин кошуналар. Биринчи өзүбүзгө чыгаралы. Ооба. Мына келечекте мен буга чейин да парламентте депутат болуп турганда айткам. Келечекте суу маселеси кандай болот десем, ой, кыйын болот. Анда эмне үчүн иштебей атабыз? Эмне үчүн жанагындай дамбаларды, жанагындай жок дегенде жайында суу сактагычтарды, жок дегенде жеңил суу сактагычтарды курбай атабыз? Элдерибизде суу жок. Суу агып эле кетип атат. Бирок элдерге бекер. Эл ошону ала албай атабыз. Элдер ошо биздин аккан суудан өздөрүнө суу ичип атышат. Ошону фильтрден чыгарып суу ичип атат. Биз жөн эле ушундай өзүбүздөн агып аткан суулар, мына мөңгүнүн суулары турат, ошону бир мамлекеттик деңгээлде колго алып, же болбосо бир ишкерге бир мындай бир жардам берип туруп, суубузду сатпайлыбы, мөңгүнүн суусу деп. Ооба. Суу бул 21-кылымдын алтыны. Алтындан да кымбат. Алтындан да кымбат болот. Анткени алтынсыз жашаса болот, суусуз жашаса болбойт. Бирок ошо суунун баары агып туруп эле бүгүнкү күнү кетип атат. Маселе келгенде эле, бирок суубузду ичип аткан адамдар товарыбызды өткөзбөй атат. Ооба. Биз биринчи өзүбүз ошону иштетишибиз керек да. Мен ойлойм, өкмөттүк деңгээлде бир чоң министерство деңгээлинде керек. Чоң. Только ушул суу маселесин стратегиясын кабыл алып, анан ошол стратегия менен ошол чоң бир на уровне даже вице-премьера кылыш керек окшойт. Президентибиз өз колуна алыш керек да бул маселени. Келечекте ошо. Биз азыр завод, фабрика жок болуп атат. Ушулардын баарын курушубуз керек. Элди иш менен камсыз кылышыбыз керек. Анан кымбатчылыкка биз өзүбүз мына киришибиз керек да. Адырларыбыз бүгүнкү күнү адыр эмес, сугат жерлерибизге суу жеткизе албай атпайбыз. Адырларыбыз жөн эле калды. Мына ошол жерде баардыгын эксек, ошол жерге алмаларын, кокон гилярстарын,
же болбосо жаңак мөмө жемиштерин өзүбүздө Кудай берген жаңактар бар да. Мына ошо жаңактарды дагы элдерибиз сата албагыла атпайбы, убагында чирип кетип атат да. Сатайын десе ошону да сата албай атабыз. Биздин жаңгак деген бул эмне деген сон мына ушуларга шарт түзүп берип, ошо жаңгактарды, токойлорубузду дарылап, bundan ары дагы күчөтүп, дагы тигип, чоңойтуп. Кыргызстан эми кичинекей эле. Өзүбүздү камсыз кылып алсак боло турган мамлекетпиз да. Эң негизгиси элди ойлоп, эң бир ушу кымбатчылыкка дагы, ушу эң биринчи ушу ирригация маселесине, суу маселесине ар бир жерге каналдарды чыгарып, суулар жеткизип, капельный технологиялар бар. Жок дегенде ошол жерге жете турган кылса, анан капельный орошение менен убакыты менен сугарып турат. Мына кытайлыктар деле же болбосо башкалыктар бир 4 сотик, 5 сотик жерден ошол жерде эле 4-5 жолу кышы менен деле керек болсо ошол жерде мөмө жемиш алат экен. А бизде мал көп. Пожалуйста, малдын кыгы өзү эле удобрение болуп турат. Эми Кыргызстанда Кудай берген жерибиз бар да. Ушуну эл үчүн эле ушу бир жакшы кылып, элдерибизди ушу жумуш орду менен камсыз кылып кое турган болсок, чоң ийгиликке жетебиз. Эми ушундай демилгелерди чын эле бийик трибунадан көтөрүш керек, айтыш керек. Анан кымбатчылык жөнүндө дагы кыстырма айтып кетсем, мына 2026 жылдан баштап Россияда НДС көбөйүп атат, 23% болот экен. Бул эмне? Бул бүт продукты питаниянын баары кымбаттайт. Май ошол жактан келет. Күрүч-пүрүчтүн баары ошол жактан келет. Канча бир 12 продукты бар экен, жана стратегический деп коет экен. Нан, күрүч, май. Ошонун биз үчөөнү эле араң камсыздайт экенбиз, араң. Калганын баары Россиядан келет, Казакстандан келет. Кымбаттайт, азыр деле кымбатчылык көп. Ооба өсүп атабыз, ооба өнүгүп атабыз, бирок кымбатчылык кыйнап атат, элди чын айтканда. Анан ошону сиз туура айтасыз, камсыз кылып койсок, ал кымбатчылык көп көрүнбөйт болчу. Экспорт болбосо да хотя бы өзүбүз калса эле кандай чоң жетишкенчилик, өзүбүздүн күрүчүбүз, өзүбүздүн наныбыз, өзүбүздүн азыр мына магазинге кирсең 90% импорт. 90%. Кичине бир шоколад бар экен, бул. Может, жумурткабыз бар кичине, болду, эчтеке жок. Бир полка, 90% полканын баары импортный товар. Анан миграцияга кайтсак, ошол жакта сиз иштеп жүргөндө, мына айтпадыңызбы, саясатка түрткү ошол жактан чыкты деп. Мына ушул миграцияны токтотуп, негизи Кыргызстанда эле элдер иштесин деген ниет болду беле? Кыргызстанда эле иштесин деген кайтып келип биякта эле иштесе жакшы болот эле. Бул жакта ошол эле зарплаталар болсо. Эми өзүнүн жеринде иштеген сөзсүз түрдө бул сон жакшы нерсе да. Өз жериң жакшы. Бирок эми ал нерсеге кайтып келүү өтө кыйын да. Анын үчүн айтпайм, баардык жактан жумуш менен камсыз кылып беришибиз керек. Бирок азыр мына канча деген предприятиялар ачылып атат. Жумушчу кол таппай атат. Мына индус пакистанецтерди иштетип атпайбы? Бангладештен келип иштетип атабыз. Эмне үчүн ушундай көйгөй болот? Эмне үчүн кыргыздарды кайтып ошолорду иштетип? Мына жолдорду куруп атсам, мен карасам, жалаң индус пакистанецтер жүрөт. Жаман деп айта албайм, бирок эми кыргыздар келип иштесе деле болмок да, туурабы? Эми бул индус пакистандыктар булар миллиард деген адамдар экен да, анан өз жеринде булар батпайт. Өз жеринде булар эптеп эле тирилик кылса, ушундай бир курсагы тойсо болду да. Биздин эгерде биз Россияда иштеп жүрөт, Казакстанда иштеп жүргөн биздин мигранттар бул жакка келсе, ошолорго эмнеге алар иштемек? Пожалуйста, айына 150 миң акча кылып берсин. Төлөп берсин айлык. Жок дегенде 100 миң кылып берсин. Ал баласын орто зарплата. Баласын окутабы. Бул Пакистанга бир жаңыз жан менен келди. Жүрөт. Бу жерде баласы жок, же болбосо ата-энеси жок. Ата-энеси айтты, бар, өзүң курсаң тогуз, өлбөсөң болду. Ал жүрө берет, ал эмне, $100 берсең деле жүрө берет курсаң тогуз. Өзүн бакса эле болду. Өзүн бакса болду, убакыт өтсө, ал ушул жерге сиңишип кетсе. Дүйнөнүн бардыгы бизде эле эмес, бул дүйнөнүн бардыгын индустар баскан. Ооба. Бардык жерге, Европага бар, Америкага бар, бардык жерге бар, булар басканда. Эми булар миллиард деген калкта булар.
Бирок дагы бир көйгөй, мына мен мигранттар менен кээ бирде сүйлөшүп калам соц тармактарда. Бул жакта кымбатчылык тияка караганда көбүрөөк болуп калды дейт. Даже квартира алайын десең, Бишкекте квартиранын баасы Москвадан жогору деп атышат. Кымбат, абдан Продукты кымбат. кымбат. Продукту жашоо бүгүнкү күнү салыштырмалуу ошо Россия, Турцияга салыштырмалуу Кыргызстанда продукту кымбатчылыгы кымбат. Эми буну моюнга алыш керек. Бул экөөбүз эле ойлоп тапкан нерсе эмес, бул статистика полный. Статистика. Мына мен жылдын башында Лондонго барып келдим. Европанын эң кымбат өлкөсү, эң кымбат шаары. Нан, чай, картошка, морковканы Союзде салыштырып көрдүм, аякта арзан экен. Арзан. Таң калдым. Батирлери да там арендага, ижарага алсаң кымбат. Бирок продуктысы Лондонда Бишкектен арзан болот деп ойлогон эмесмин эч качан. Таң калдым ошого. Ошол дагы көйгөй бар экен, ооба. Миграцияда 10 жыл жүрдүм дедиңизби? Ооба. Анан кайтып келип сразу депутаттыкка койдуңуз. Кайтып келип депутаттыкка койдум. 2015 жыл 15. Өнүгүү прогресс партиясы. Өнүгүү прогресс менен. Ошондо дагы сиз ушул айыл чарба проблемасын көтөрүп аткансыз. Көтөргөм. Эң биринчи ушул тиричилик кылып атабыз, ушуну кылыш керек деп. Анан депутаттыкка келгенде эки чакырышта иштедиңиз. Эң мыкты кайсы мыйзам долбоорлорун кабыл алдыңыз? Сиздин оюңузча. Эми жанагы мен депутат болуп келгенден бери бардык буга чейинки эми көп айтат да, эми депутаттар эмне кереги бар, депутаттар мынча эле депутат болсо болот, калган эмне болот деп. Жок, депутаттар ар бир мамлекеттер менен ортосунда болгон ратификацияларды, мамлекеттердин ортосунда болгон бардык мыйзамдарды, анан ушу 6 менен 7 чакырылышта канчалык элге керектүү мыйзамдар кабыл алынган болсо, мен бардыгына сафтор болдум да. Бардыгын сафтор болдум. Анан ошол эле учурда өзүм көтөргөн маселелер айттым го, жанагы өкмөткө мыйзам катары сунуш кылып мигранттардын груз двестени. Анан мен досум буга чейин бир топ жыл көтөрүп жүргөн Рысбек Жабировдун ак калпак күнүн ошону мыйзамдаштырып, мыйзам катарында мамлекеттик деңгээлде майрамдоону мыйзамдын авторумун. Кыргыз улуттук кийимдер боюнча, ата-энесин тыштап кеткендер боюнча, алимент боюнча көтөргөн мыйзамды чыгардым. Ак калпакты дагы школго киргизиш керек деген сунуштарды демилгелерди колдоо таппады. Ошону ошол туурабы? Семетей, сейтек кылып ар бир класстарга, башталгыч класстарга ушундай бир жашыл эмеден. Эми баш кийим бул чоң улук нерсе да. Бул баш кийим ысыктан дагы, сууктан дагы сактайт да. Негизи бул нерсени, бул дагы бир өзүнчө бир идеология, өзүнчө бир мындай жакшы маселе болчу ал нерсе. Анан жана Манас эпосундагы каармандарыбызды багы алкоголдук ичимдик, тамеки жанагындай жаман нерселерге атын койбоо маселесин көтөрдүм, бирок өкмөт ошого деле бир реакция берген жок да. Мына бүгүнкү күнү жалпы кыргыздар Манас деп уран көтөрөбүз, Манас айтабыз, дүйнөдө жок эң бир. Бирок мен бүгүнкү күнү ошону Манас коньягын, Манас арагын, ошондорго запрет берүүнү мен башынан бери көтөрөм. Эч кимиси бир муну окуусу жок да. Бирок эми болуп калар эми мындан бул жагына. Жалпы мүмкүн жалпы идеологияны өзгөртүш керек го. Өзгөртүш керек. Эми ушундай көп сунуштарды бердим. Анан ошол эле кыргыз тилин мамлекеттик жумушка баратканда кыргыз тилинен тест, экзамен тапшыруу мыйзамында мен сунушта мен көтөргөм. Ооба, мен эсимде бар. Даже койлор уйлар өз тилинде сүйлөйт. Эле кыргызча сүйлөш керек деп айткансыз. Ошонун дагы убагында ар кандай кылып көрүштү, бирок бүгүнкү күнү иштеп атат жакшы. Дагы бир демилгеңиз бар болчу, жанагы биздин жаранды алган чет элдик жаранды эгерде бизге кандайдыр бир пайдасын келтирбесе, жарандыгын алып коюш керек деген демилге болчу. Негизи мен айткам, бүгүнкү күнү биздин эң бир
маселе биздин мындай Кыргызстан өзүнчө бир мындай сонун жерде турабыз да. Экинчи Швейцария деп турабыз го өзүбүз элечи. Алла Тааланын дачасы деп койчу. Алла Тааланын дачасы. Анан ушул жерге жөн эле кирип биздин гражданствону алып алганды мен каалабайт элем да. Бүгүнкү күнү гражданство алып алгандар да көп, абдан көп. Ошондуктан эгерде пожалуйста гражданство алсын. Мамлекетке жок дегенде бир 2-3 миллион долларлык бир инвестиция кылсын да, салым кошсун. Же өзү бир кесипкөй болсун, айтишник болсун. Бир мындай бир пайдалуу бир адам болуш керек да. Анан жөн эле адамдарга бере бербейчи. Биз ушундай келечекте биздин Кыргызстанды ушундай бир мамлекет кылышыбыз керек. Мындай тим эле суктана тургандай. Анан ушу Кыргызстанга ушу акчасын вложение кыла туруп, ошол жерден Кыргызстанды өнүгө өстүргөнгө акчасын сала турган адамдар кирип гражданство ала тургандай бир мамлекет кылышыбыз керек да. Аны кылсак болот. Эч бир маселеси жок да. Ошондуктан ал үчүн баардык жанагы безопасный город дегенде ар бир шаарларыбызда, ар бир жерлерибизде анан ошол эле идеологияны көтөрүп, анан ошол эле тарбия, талимди күчөтүшүбүз керек. Мындай элди, адамдарды урматтап, ызаттап, күлүп, жайнап, япондорду караңызчы, кандай, ушундай ээлеп, салам берип, эме кылып турушат. Эмнеге биз кыла албайбыз? Кылабыз. Тарбия беришибиз керек. Ар бир балдарга, өзүбүздүн балдарыбызга, ар бир ата-эне ошондон башташ керек да. Тарбия, талимди ата-эне берет да. Окуп, билим алууну мугалим берет. Бүгүнкү күнү баары мугалимге жүктөп коюп, анан сен эмне мындай кыласың деп еще бар мугалимдер тепкилеп атпайбы? Андай эмес. Ошондуктан ата-эне бала үйдөн эмнени көрсө, ошону сөзсүз түрдө аткарат да, кылат. Ошон үчүн ар бир ата-эне мындай тарбия бериш үчүн өзүбүздөн башташыбыз керек экен да. Өзүңүз 4 баланын атасысыз. Аларга кандай тарбия бересиз? Менин тарбиям ар дайым эч качан жалган сүйлөбө. Эч качан өзүңөн чоңго каяш айтпа. Анан өзүм жүрүм турум менен үлгү берем. Өзүм жүрүм турум менен. Ошо спортко барам, башка кылам, үйдө жүрүшүм, ошо тазалык, жалган айтпоо. Балдар менен кетип атсам, же болбосо көчөдө отурган, кыйналып аткан, же болбосо бирдеме кичине нерсени сатып алып аткан, сатып отуруп калган жанагы эмелерден, бабушкалардан, эмелерден, же болбосо бир кыйналып аткан бир инвалид отурган болсо, ага сөз акча берип, балдар мага акча бер онуга деп. Ага бердирип. Кайдыгерлик болуш. Кайдыгерлик болбош керек. Боорукерлик болуш керек. Ушуларга. Парламентте өкүнгөн нерселериңиз барбы? Кыймыл аракет же мыйзам долбоору? Ушуну кол койбой эле койсом болмок, же ушуну кылбай эле койсом болмок деген нерселер барбы? Андай нерсе жок. Койбой турган нерсени койбой койдум да. Андай нерсе жок. Мындай өкүнгөн нерселер жокпу? Жок, жок. Мен бир өзгөрүлүштү көрдүм. Мурда сиз менин кесиптештерим менен, журналисттер менен кичине мындай тартышып, кичине эметип калчуңуз да. Мындай начар болчу да. Анан бирок акыркы убакытта бир заявление жасадыңыз. Ушул көз карандысыз медианы сактап калышыбыз керек деп. Эмне үчүн көз карашыңыз өзгөрүлдү? Себеби бул сиздер журналисттер, сиздер адамды түздөйт экенсиздер. Адамдын сын, адамга айткан нерсени акыл эстүү адам өзүнө мындай ойлонуп туура кабыл алса, өзүн оңдоп кетет экен да. Сага бирөө туура эмес нерсе болсо, значит аны жаман көрбөшүбүз керек экен. Значит ушул жеримде катачылык бар экен, ушул жеримди оңдошум керек деп, адам оңдолушубуз керек экен да. Эми инсанбыз да, адашабыз. Адам деген ушубуз да, адам деген адашуучубуз. Анан унутчакпыз. Эстетип туруш керек да. Сизди журналисттер оңдодубу? Оңдоду.
Кайсы жагынан? Айтпайм, сындап, мындай туура эмес кылган жактарым айта берди эле. Значит, бул жагым туура эмес экен, бул жагым оңдошум керек экен деп оңдолдум да. Демек, наоборот, пайда алдыңыз да. Пайда алдым. Мен сураган себебим, анткени эгерде биз бийликти сындаган болсок, алар да кээ бирде туура эмес түшүнүп коюп атат, мына сиз жамандап айтып атасыңар. Жок, биз жамандап айткан жокпуз. Жаман болсун деп жамандаган жокпуз. Биз мына ушундай Ошол жерин түздөлсүн деп атасың. түздөлсүн деп атабыз. Мисалы үчүн тиш ооруса, жана нерв ооруйт да. Анан нервти удалять этип салсак болот, маселе жок. Бирок эмне болот? Тиш жок болот. Биз ошол нервбуз да. Көйсөтүп турабыз да, мына бияка ооруп атат, бияка дарылаш керек. Бияка эметиш керек, дары салыш керек деген сөз да. Бир орой сөздү айтам деп туура эмес айтып алдыңыз, анан мемге калдыңыз да, сексалю деген мемге ээ болдуңуз да. Анан ушул ойду айттыңыз, жакшы ойду айттыңыз. Мүмкүн Алла таала мени өзү мындай сактап калды, ошол сөздү айтпай эле койсом, туура эмес айтып алдым деп. Эми ал иш учурунда сөз түрдө ушундай бир эмоция болот да, ушундай бир мындай жиниң келгенде ушундай айтып эле аткан сөзүң айта албай да каласың да. Бир эле мен эмес, ушунчалык чоң державаларды кармап аткан адамдар делеге мындай сүйлөп аткан сөзүнөн такалып калып атпайбы? Анан бул жерде мен эч бир капачылык деле болгон жокмун. Может бир мындай, бул да бир жакшылыкка да. Анан ошонун аркасынан может мен өзүм үчүн бир оңолуп түздөлүү дагы, анан элдерге бир топ мындай эме болду дейм да. Таанымал болду дейсиз. Таанымал болуп, анан бул жерде ошо маселени көтөрүп атканда именно мен ошо ориентировкасы туура эмес адамдарды каршы сүйлөп атсам, ошо эле менин коллегаларым, 2 коллегам чыгып, аларды коргоп атпайбы, анан ошо болду, анан эмоция болуп кетти да. Акча бербей коет деп, эми билесиздер, ал 2 коллегам аттарын айтпай эле коеюн, бирөөсү экөө 2 жактан чыгып, буларга биз тийишпешибиз керек, буларга тийишсек, бул тараптан акча бербей коет депчи. Анан ошондон бир топ мыз чурум чыгып кетти да. Анан ушундай мем кылганда таарынбайсызбы, эгерде бирөө сизди ошентип айтса? Колунан келсе ушул мендей болбосун. Ооба. Мисалы үчүн жарандык боюнча айтпадыңызбы? 2-3 миллион төлөсүн деп. Сиздин идеяңызды азыр Дональд Трамп ишке ашырып атат. Гражданство алсаң, там 200-300 миллион төлөйсүң. Эми Америка чоң өлкө. Даже жумушчу виза алсаң, азыр 3 миллион долларга чейин берсең, ошондой болосуң деген азыр мыйзамдарды киргизип атат. Эми алар ошондой деңгээлге жетти, бирок идеяңызды көрдүңүзбү кандай дүйнөлүк лидерлер колдонуп атат? Менин идеям өзү колдонушса деле болот эле. Мени кайра эме кылбайчы, кайра басмырлабайчы. Негизи мындай, бул ар бир идея мындай жөндөн жөн келбейт да. Бир мындай баары эле Кудайдан, Алланын бир мындай каалоосу менен, анан бир мындай ар бир нерсени ойлойсуң да, ушу мамлекет үчүн кандай бир пайдалуу кылайын, элиме кандай бир жакшылык кылайын десең, анан Алладан бир мындай жакын сага бир пикир келет да. Анан ошол нерсени көтөрүп чыгасың, айтасың да. Аны туура кабыл алыш керек. Эми мен көтөргөн бир топ деген маселе, бир топ деген сунуштарымы бирок бүгүнкү күнү өкмөт мен кеткенден кийин аткарылып атат, ошону кылып атат, акырын ишке ашырып атат. Жакшы эле. Ошондой учурлар барбы? Мен башында көтөргөн маселелер. Азыр жетип атса керек да. Туура айтылган экен деп. Анан айтам, жакшы, Аллага шүгүр, эч маселеси жок депчи. Анан биздин Кыргызстанга ошо гражданство маселесин абдан бир кылдатып карашыбыз керек да. Бүгүнкү күнү жана бизде башка улуттарга квартира же болбосо башка сатуу маселесин карап койбоду. Кыймылсыз мүлк. Бул абдан туура эмес маселе болчу. Себеби ошондуктан бүгүнкү күнү биздин жарандарыбыз үй алуу маселеси, башка алуу. Миллиард деген калкы бар адамдар ал келип туруп бүгүнкү күнү Кыргызстандан ошентип үй алса, башка алса, ошолор сатып алса, ошолор көбөйсө бул жакта, биздин жарандар дагы эле үйсүз калат. Аларды биз эмне үчүн бул жака киргизип атабыз? Эмне үчүн биз аларга гражданство беришибиз керек? Пожалуйста,
төлөсүн, иштесин келип. Же болбосо мен ошол малда 2-3 миллион десем керек, азыр 5 миллион, 10 миллион вложение кылсын, инвестиция. Ушунда гражданство ала тургандай болсун. Чынбы? Ооба. Биздин ушундай бир Алла Тааланын берген бир дачасы, ушундай бир сонун жерибизге биз андай мүмкүнчүлүк бербешибиз керек да. Ушундай керек болсо Швейцариядай кылып, экинчи Швейцариядай кылып туруп биз ушундай бир айтып турам, элдер башка акчалуу адамдар келип Кыргызстанда ушу гражданство алып, ушу Кыргызстанды бир өнүктүрө турган бир ушундай мамлекет ушундай. Керек болсо биз мындайча айтканда туристский визага макулдук, анан мындай гражданство ала турган башкага абдан бир мындай сложный мамлекет болушубуз керек да. Эгерде теорияда мүмкүнчүлүк бар болсо, азыр кандай мыйзамды кабыл алмаксыз? Мисалы үчүн сиз спикер болсоңуз азыр. Анын боюнча ойлонула элек экен, бирок идея абдан көп. Мамлекет үчүн кыла турган эмелерим чоң да, мындай. Негизгилерин айтып кетсеңиз. Эң биринчи ушу элибизди ушу жумуш орду менен камсыз кылуу маселесин сөзсүз түрдө ошону биз азыртан карашыбыз керек. Анан суу маселесин. Суу маселени ар бир адырларга чейин, не только суга эмес, кайракы жерге чейин биз ушундай сууларды ошол жерге алып барып жеткизип, элдерге ушунчалык бир шарттарды түзүшүбүз керек да. Мурда эмне үчүн бизде жүзүм экчү, семечка, пахта май чыгарчу, пахталарды экчү, тарапта пахта май чыгарчу, будайлар эгилчү, баарын кылсак болот. Бардыгы бар. Бардык завод, фабрикаларды курсак болот. Элге жардам бериш керек. Элге жардам беришибиз керек. Мамлекет, өкмөт тараптан ушунчалык бир мындай жерлерди бөлүп бериш керек. Ал жерлерди үй салбай, завод, фабрика, пицца фабрикаларды пожалуйста салып, эл кымбатчылык менен эл эртең мындай кыйналбай тургандай болушубуз керек. Негизи азыр жакшы жолго түштүк буюрса. 30 жылда жасалбаган иштер жасалып атат. Ушул эле жылы 100га жакын өндүрүш мекемелер курулуптур, ишке ашырылыптыр, үйлөр курулуп атат. Ойлойм, азыр дагы мындай өкмөткө жакшы идеялар, жакшы сунуштар бериш керек, мыйзамдар керек. Ошол мыйзамдар жакшы фундамент куруп берсе, кичинеден өсүш бар. Буюрса ошол өсүштөн тайбашыбыз керек деп. Сөзсүз түрдө. Ойлойм, анан сизге окшогон эгерде инсандар жанагы өзүнүн тажрыйбасы бар, өзүнүн көз карашы бар, ошолорду сунуш кылып, мындай өкмөт менен жакшы биргеликте жардам беришибиз керек да. Азыркы биздин президентибизге дагы, өкмөткө дагы иштеп аткан адамдарга жардам беришибиз керек да. Биз ар жактан ушу айткан идеяны, ошого сунуштарды туура жагын кабыл алып, ошону ишке ашырып кетсек, баарыбыз эле эми элибизге, жерибизге, ушу Кыргызстаныбызга, келечегибизге, урпактарыбыз үчүн жакшы нерсе болсун деген ниетте, тилектебиз да. Парламент таркап атканда кесиптешиңиз Чыңгыз Айдарбеков айтты, парламент мен үчүн чоң мектеп болду деп айтты. Сиз үчүн чоң мектеп болдубу? Сөзсүз түрдө саясий чоң мектеп эмес, университет болду десем болот. Абдан чоң. Абдан адам ошол жерден көп бышат, көп өзүңүз айткандай көп сын пикирлерге, көп мыйзамдарга, мамлекеттин өсүшүнө, көз карашына, элдерибизге кандай бир болгон жакшы мыйзамдарды чыгаруу абдан көп жагынан. Көп саясий жагынан, дагы бир жагы экономика жагынан, интрига жагы. Жана саясат бизде ыплас, кир деп нерсе деп айтат. Ошону да көрүп калдыңызбы? Мен өзүм интригадан алысыраак адаммын да. Билбейм. Анан бирөөнү жамандагандан, бирөөнү жамандаткандан мен өзү алысмын да. Анан ошон үчүн мен буларга андай деле башым ооруй бербейт го. Бирок мына интриганын бардыгы бирок артыңдан боло берет. Бул ОПГшник же бул мындай же мындай. Баягы же болбосо бирөөгө жагыныш үчүн сени барып жамандап, бул мындай адам, бирок Кудай бар, калыстык менен карап келгенде эчтеке жок да. Ошон үчүн ар дайым таза болуш керек. Керек болсо адамга жакшы ойдо болуш керек да. Не только адамга жакшы ойдо болуш керек. Мен таң калганым, сураган себебим анткени ошол
кандайдыр бир ушундай ушактарды жаратып интрига кылганы көп. Сиз мындай чоң саясий процесстерге катышпайсыз. Мисалы үчүн интрига кылып бирөөнү кулатып, бир өкмөт башчысын кетирип айткан демилгеңиз эми негизи биздин элибизге, жерибизге пайдалуу демилген. Эми ошол жактан дагы көрө албай ушундай ушактарды чыгарган саясаттын природасы ошондой. Ошондой экен. Сиз айткандай бирөөгө жагып же бирөөнү менин эле ишим болуп туруш керек деген принциптер бар болушу. Ошондуктан жанагы өзүң туура жолдо кетип, анан эл тарап болсоң, эл колдоп, анан эл колдоп алат экен. Элден айлансак болот да. Эл бүгүнкү күнү унчукпаганы менен эл баарын көрүп турат, байкап турат, билип турат да. Таразалайт. Эл таразалайт, убагы саат келгенде эл өзү көтөрүп алат. Мындай саясатка барып атканда сиз үчүн кандайдыр бир үлгү саясатчы барбы? Бирөөнү айтсаң, бирөөсү таанып калат, бир бетин көпсөң, бир бетин калат дегенде анан бүгүнкү күнү саясий ушунчалык бир мындай өтө бир мындай кубулуштар, өзгөрүүлөр тез болуп турат адамдардачы. Жок, мүмкүн мурдагы биздин мисалы үчүн основатели деп чыгып атпайбы, ошондой сыяктуу. Жусуп Абдырахманов, Орозбеков сыяктуулар. Эми алардын жолу абдан улуу, абдан сыймыктанып, урматтап, Исхак Разаков, ошо адамдар таза болгон да. Мен сураган себебим анткени мен мындай постоянно таң калам да, сиз бир демилге алганда ошончо мындай ички патриотизмиңиз бар да. Кыргыз жерине, элине күйгөн. Анан мүмкүн ошо бирөөнү үлгү катары көрүп эметип атасызбы, же ата энеңизден келген тарбиябы. Ошондой жакшы бир сапатыңыз бар да. Мүмкүн кээ бирде баарыбыз адамбыз, эми жаңылышабыз, туура нерсени айтабыз, туура эмес нерсени айтабыз, бирок негизи мындай жүрөгүңүз кыргыз жерине күйүп турат да постоянно. Анан ошол сизден азыркы жаштарга бир насаат сөз айтсаңыз туура болот го дейм. Кандай сөз айтып элеңиз? Азыркы биздин жаштарга, келечектеги жаштарыбызга эң биринчи ата энеси бар болсо, ата энесин сыйласын да. Ата энесинин батасын алыш керек. Эң биринчи. Ошоларды сыйлап, урматтап, анан эч качан жалган сүйлөбөш керек. Колуңан келсе да, келбесе да. Эми бизде ушунчалык бир адам ушунчалык бир сиңирип алыш керек. Эгерде бизде да парламентте да көп ушундай малдар келет да, бирөөлөр суранып келет, барашка кылат. Ошондо мен тарынбай, бирок мен ачыгын айтчумун да. Колдосом макул колдоп берем. Колдой албасам, жок байке, мен сизге жалганчы айтпайм, мен сизди колдой албайм деп элечи. Ошон үчүн эч качан мындай бир жалган сүйлөбөш керек. Ата эненин батасын алыш керек, ата энелерди сыйлаш керек. Өзүнөн улууларды урматташ керек, кичилерди ызатташ керек. Ошондо анан ар дайым адамдар боюнча жакшы ойдо болуш керек. Эч качан негатив, жаман ойду эч качан калтырбаш керек. Эң негизгиси жүрөктүн тазалыгы. Ошондо баардыгы жетет. Анан кийин калганы баары болот. Анан алдыга ушунчалык чоң максатты коюш керек. Чоң максатты коюш керек. Алдыга максатты койгондо да чоң максат, таза максат, ошого ишенгиле сөзсүз түрдө аткарылат да. Чоң рахмат. Агитациядан алысмын, бирок негизи келе жаткан парламенттин сапаты өзгөрүлүп, жанагындай унчукпай, башын бир жака катып койбой, наоборот, туура көйгөйлөрдү, курч суроолорду коюп, ошондой парламент болсо, мен каалоом ошондой чындыгы жигиттер, кыргыз элине, жерине күйгөн жигиттер, мындай көрүшү бар, видениясы бар болгон жигиттер келсе, мен ойлойм биздин өлкөбүз дагы алдыга батыраак өнүгөт деген ойдомун. Рахмат сизге, маегиңизге чоң рахмат. Абдан жакшы, көп мындай пайдалуу нерселер талкуу болду. Эми буйруса сизге ийгилик. Эң биринчиден келе жаткан чемпионат мирада, дүйнөлүк чемпионатта алтын алып келиңиз. Алтын менен күтүп алабыз сизди. Рахмат. Чоң рахмат Семет. сизге. Рахмат.